Bir vaqt kelsa bir javob berasan, Xudo xolasa. Yo'q, emas, sen javob berasan o'shani. Bari o'lib ketadi. Men to'g'risini aytaman. Sen o'g'ib turib сөйлeyotganda. Sen o'g'ib turib сөйлeyotgan. Atabek ayol hukumatining deputati Azamat Abdurahmonov meni yerimi kuch bilan tartib olgan. Shal ekkan yerim kuch bilan tartib olgan. Al sen Jo'matondan qolgan yer emas bu. Atabekning ayol hukumati Gosman yeri 15 yil degan dogovor yo'q uka. Meni ishda yerim. Nima deysan? Abror degan mirza mashina kele deb turib aytib keldi, biroq menga ma'lumot bergan yo'q. Ana men hozirgi uchurda sotluk proseslarda sot qo'yram deb atadi. Tirikchilik o'tkara olmay qoldik. O'zimiz mehnat qilib 100 mingchi sarflab qo'ygan yerimizga ham kirgizib, aqchamizni ham berib qo'ydi. Siz ayıldık kengешten депутатысыз. Uyuşkan kılmıştı toптun ökülleri менен birigip alıp, Карапайым элдин жерин тартып алды деген маалыматтар чыгып атат. Канчалык деңгээлде ошол эле сиз айтып аткан жерде? Men da o'sha bola o'sha эле dehqonchilik qilaman men da. Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024-жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили, биринчи кабатка кирери менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн, эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артындагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун. Meni ishda yerim. Nima deysan? Бул менин личный жерим. Эмне дейсиң деп демите сүйлөгөн Сузак районунун Сайпидин Атабеков айыл өкмөтүнүн төрагасы Алишер Эралиев. Видеода ал Аброр Узаковду жерди иштетпейсиң деген талап коюп жатат. Мыйзамсыз депутаттар, айыл өкмөтүнүн депутаттары талашып, айрыкча 2 жылдан берич талашып бизди киргизбестен коркутуп аркылуу немелерге салып атат да бизди. Сузак районунун Атабек айыл өкмөтүнүн депутаты, азыркы маалда төрага Эралиев Аршел деген. Ош 2011 көп жылдан бери талашат да. Айрыкча 2 жылдан бери уже bir жаш депутат бар экен, bir күчтүү мана спортсмен ошо Чорный экенчи. Ошону салып күч менен мени 2 жылдан бери уже эктирбей атат мына жеримчи. Өзүм мыйзамдуу болгон жерди эктирбей атат. Мына ушул жерлер өзү жок болгон жерлерди биз мына арактарды полный өз күчүбүз менен тазалап, аштырып, суу ачканбыз мынакчычы, жер кылдырып. Мени бул жерге киргизбестен, ошо 2022-жылдан бери ошо жерге киргизбестен өз билемди кылып, мен экип койгон шалымдын үстүнө шал септирип, мени коркутуп, Meni ishda yerim. Nima deysan? Мына сиз айылдык кеңештин төрагасы болуп атасыз, туурабы? Ошол жерде жер меники басып келбегенин экинчи деп күпүлдөп сүйлөп аткан сөздөрүңүздү мен видеодон көрдүм, сиз экенсиз. Сиз жер меники эмес деп, демек сиздин ал жерге бул элдики деп атасыз. Жер сиздики эмес, туурабы? Жер Атабек айыл өкмөтүнүкү деп атат. Түшүнүктүү. Демек сиздики эмес экен, ал айыл өкмөттүкү экен. Жер меники дегениңизден мен ойлоп турмун, бул ал жер сиздин жериңиз окшойт деп. Экинчиден угуп туруңуз, суроо берип алайын, экинчи суроомду. Жер сиздики эмес экен. Демек айылдык кеңештин депутаты азыр Абдурахманов Азамат деген депутат бар экен айылдык кеңеште. Ал сиздин өкүл балаңыз болобу? Өкүл балам болбойт мени. Демек өкүл балаңыз болбойт, ушул адам жерге ээлик кылып атыптыр 2 жылдан бери. Маалыматыңыз барбы? Кандай негизде? Келишим негизинде алып атпайбы ал адам? Келишимдин негизинде ушул адамга берип койдуңуздар, туурабы? Өкмөт берип атат. Өкмөт. А эмне себептен тиги өкмөттүн мурунку токтомун жокко чыгарган соттун чечими барбы? Кайсы сот чыгарып берди? Алар соттошкодан кийин бул ошо Аброрго айтып атат сот. Сен атаңдан доверие алып калдыңбы, сага берди өттү деген ошо. Сот айтып атат, атаңдан бир доверие барбы? Нотариустан, чтобы сага өттү деген. Атаң өлүп кетти. Значит,
Бұл автоматически шығып кетет деп атпайбы сот. Атасы мәселе бұл өзінің фамилиясында болот атпайбы? Алишер байке, уксаңыз, түшүнсөңүз сиз. Атасынын атында эмес, өзүнүн намында болот атат мен көргөн жер. Mana sen hazır sen nimeden adaşıp atasın sen düşünmey atasın mağa. O şu yerde kontr var. Kontrunda. Atasının namı men, balasının namı da durat. Bunu balasını o şu Abrar mı? Abrar'dıkını su ap ketken. Su. Bu atasının yeri kovatat. Demek Abrar'dын жерин суу алып кеткен, анан атасынын жерин өзүңөргө тартып алып алдыңар кайрадан. Bizge özümüzge emez, hökümetke. Сузак районунун Сайпиден Атабеков айыл өкмөтүнүн төрагасы Алишер Эралиев бүгүн мага өзү келди. Ал Аброр Узаков жалган маалымат айтып жасалма документ жасатып алгандыгын ооз-эки түрдө айтканы менен документтин көчүрмөсүн мага таштаган жок. Ал эми расмий маалымат берүүдөн баш тартты. Ошентсе да аны мен кол телефонго тартууга үлгөрдүм. Мошенник деп атасыз азыр ошол арыздануучуну. Ал чындыгында эле мошенникпи? Мошенник болсо сиз кандай далилде бере аласыз? Узак. Абрарды документтен мыйзам. Азыр мошенник дедиңиз го, ошол сөзүңүздү айтып койсоңуз, кандай мошенниксиң, мошенничество кылган? Сотто билишип алат. Сотто билишип алат? Жок, мен сиздин пикириңизди билдирип койдум. Өзүмдүн пикиримди сага айтсам, сен ар тарап болуп атасың. Мен ал тарап болгон жокмун. Сиз сүйлөңүз пикириңизди. Ушул жерден айтып алам. Мына документтер көрүп, арнасынан сен бир тараптуу кылдың деп атасың. Незаконный болуп калды, маалымат бир тараптуу болуп калды. Бул жакта Аброр деген мырза мошенник эле деп туруп айтып келди, бирок мага маалымат берген жок. Анан эми азыркы учурда соттук процесстерде сотко берем деп атат. Эми сотко берсеңиз бериңиз, ал кагаздарды ал мошенник болсо тийиштүү кызматтар берсин анда, макулбу? Сен айтпайсың, мага келип ошол документти көрсөт. Атайын мага келдиңиз, бирок копиясын таштап кетсеңиз болобу? Жок, мен Документтин. Каяктан жөнөтөсүз? айтасың. Любой таксидан жөнөтөт. Анда сиз мага жөн эле WhatsApp'тан таштаңыз анда. Жок, номериңди жазып таксидан берип. Мен бир эле суроону берейин. Ошол жерди алып атканда сиз айылдык кеңештин төрагасы белеңиз же депутат белеңиз? Депутат белеңиз. Бирок депутат катары сиз ал жерге барып атасыз. Неге? Органдарды эшитип бардыңызбы? Жер меники деп атасыз. Сиздики беле жер? Мени просто анда чакырды, мени заставить кылды. Өзлөрү меники деп атат. Менин жерим колуңа эмне келет эле деп айтып атасыз го? Жийиним келип айтып атпайм, анан айтып атам, ошо эси жазылган болсо. Жиниңиз келип айтып коюптур. Атабеков айыл өкмөтүнүн төрагасы Алишер Эралиев менин мошенничество деп жала жаап атат экен. Аны ол жалган. Мен өзү бир карапайым эл адам болсам, кандай мен жалган мошенничество ал документти мыйзам түрүндө айыл өкмөт берет. Мен өзүм жасап албайм. Мен жасалган менен укугумда жок. Мен ушул аттак бул жалган сөз ачы. Айыл өкмөт документтерин өздөрү жасап берген. Мен өзүм жасалган эмесмин. Жасаган укугумда жок. Ал эми Аброр мырза айтып жаткан айылдык кеңештин депутаты Азамат Абдрахманов жерди учурда иштетип жаткандыгын айтып берди. Анын мыйзамдуу документи бардыгын айтканы менен көргөзүп бере алган жок. Аброр Узаковду коркутуу жолу менен шаалы эгилүүчү жерин алып алганын Азамат Абдрахманов четке кагат. Атабеков айыл өкмөтүнүн мен айылдык кеңештин депутаты болом, жергиликтүү. Бул жигитке чейин ал жерде 2 договор болгон. Мен да сураштырып бирөөнүн жерини мен албайм. Именно азыр контуру чызылып турат го. Ошол контур буну кылганда алар суу жеп кеткен. Биз да ушу бир эле жердебиз да, бул Атабековдун территориясында болгон үчүн биз да ошо айланада эле чоңойгонбуз. Оба шаардан келген эмеспиз, дыйканчылык кылып чоңойгонбуз. Бул эккен жерди суу жеп кеткен. Именно ушуга договор болгон жерде. Атасына да аз мен демек суу жеп кетиптир. Сиз документ чыгартып алгансызбы? Жок, анан кийин мен документ кылдым ал жерге. Мага чейин бирөө эккен 2 жыл. Ким уруксат берди сизге? Кадастрда барбы сиздин немеңиз? Болуш керек. Кадастрда мен азыр текшерсем, булардын өзүнүн эле ат фамилиясы чыгып атат, ата өлгөн атасыныкы чыгып атат, өзүнүкү чыгып атат. Анан ал жерде кадастр мамлекеттик ишканасында эгерде сизде документиңиз болгондо, мыйзамдуу болгондо, ал жерде сиздин документиңиз, ат фамилияңыз чыгышы керек эле, бирок чыккан жок. Суроо берип кайра өзүңө эме кылып атасың. Мен айтайын деген, мага чейин бирөө 2 жыл иштеткен ал жерде. Ал дагы ушу Атабековдун тургуну болгон.
Бул мен соттошконду сураштырдым. Бул соттон уткузган, анан ага акча берген. İşletken. Ал адам дагы ошол жерде өтүп кеткен жок, тирик. Андан кийин 2 жылдан кийин анан мен айыл өкмөттөн Ошол келип, сөзүңүзгө аралжы. Жогорку соттун чечими боюнча эки тараптардын макулдашуусу менен ал адам буга өткөрүп бериптир. Бул жердин мыйзамдуу ээси катары жогорку сот свидетелдер бар, акча берген. ошо акча береби, алтынын береби, күмүшүн береби, эмне болсо дагы өзүнө өткөрүп алыптыр. Эмнесин бердилбедим, ал өткөрүп. Эмнесин берсе дагы өзүнө өткөрүп алыптыр. Мыйзамдуу суроо документ. бергенден кийин. Биздин Атабеков сессия болуп, Атабеков айыл өкмөтүнүн депутаттары сессия кылып, Атабековдун жерини Атабековдун тургунунан ашса, экисинде ушундай эме чыккан, сессиянын чечими чыккан. Ошого негиздеп мен жерди алгам, бирок буну жерин суу алып кеткен. Мен кайрадан жер кылгам а жерде, муну өзү билет. Ооба. Андан кийин Сиз алган жердин документи барбы, көргөзүп бере аласызбы? Ушул жерден карасаң чыгат, жанында жок. Андан кийин бул барып СМГга жазылган. Ошону көргөзүп койсоңуз жакшы болот эле. Мен эртең материал жок, материал чыккандан кийин келип берем, бирок азыр эмес, мен үйгө жете элекмин. Бул тиешелүү органдарга жазган, барып мен жооп бергем, документимди көтөрүп баргам, жооп бере турган жерге жооп берип, азыр мен ушул малды иштетип атам. Демек азыр жерде канча Мен гектар? муну барып үйүнөн Канча жерин гектар? алган жокмун, же бул баланы мен тааныбайт элем, мен айыл өкмөттөн алгам. Жериңиз канча гектар азыр учурда? Ошону билбейт, эсептеш керек да. Анан бул бүгүн барыптыр дагы мен сатып алдым деп айта бербейсиңби? Анан сатып алды, ал айыр сатылган жок. Мен өзүм шерик иштетип атам. Бир убакыт келсе бир жооп бересиң, Кудай кааласа. Жок, эми сен жооп бересиң да ошону. Бari өлүп кетет. Толугун айта бер. Сен угуп туруп сүйлөп атканда. мени- Сен угуп туруп сүйлөп аткан. Сен антып барып сатпаган жерди саттым деп коёр. Андай кылба. Андай кылба. Ал туура эмес ал. Ал туура эмес андай кылганыңчы. Сатпаган жерди саттым дей бер деп. Мен эккен жерим алып койдуңузбу? Ал сен жоңотоңдон калган жер эмес, бул Атабектин айыл өкмөтү Госман жери 15 жыл деген договор жок. Айында иштеп келдим. Эми сиз дагы туруп туруңуз, Эми мындай кылабыз. Бир суроону Андай берем. договор жок. Хорошо. Мына мен уксаңыз, Азамат Азамат мырза. барып прокуратурага ону коркутуп договор кылдырганга чейин айыл өкмөт да тирик азырчы. Мына мен угуп туруңуз. Берки тирик ону договорду кылып берген сага 15 жыл. Ошо эме кылсаң айтып берет. Жок, азыр туруп туругула, мына. Туруп туругула, мен бир суроону берейин. Азамат Бара сат деди жерди, анан сатып алдым деп айта бер деп. Жок, эми аныго личный маселени неме кылып атасыз. Сиз азыр Ал конкретный мага предава кылып атпайбы бул? сиз ошентип атасыз. Демек, бул жерден Туура азыр эмес да дагы бул. үстөмдү көргөзүп атасыз да азырчы. Жок, эми туура эмес да бул барып Эми туура эмес болсо, сатпаган аны жерде мыйзамдуу сатып алдым сүйлөшүш дей керек. Мыйзамдуу сүйлөш керек. эмне деп сүйлөшөм мен айыл өкмөт алсам, мен bundan тааныбасам, мен айыл Жөн өкмөт туруңуз. сүйлөш керек. Сиз айылдык кеңештин депутатысыз. Уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен биригип алып, карапайым элдин жерин тартып алды деген маалыматтар чыгып атат. Канчалык деңгээлде ошол эле сиз айтып аткан жерде. Мен да ушул бала ошол эле дыйканчылык кылам мен да. Ушул Кайсы уюштан коркутуп, ошол жерге барсаң башыңды жулам, өлтүрүп кетем деп бирөөлөрдөн айттырып. Мен бул баланы көргөн эмесмин. Не өкмөттөн келип договор кылып алган бул баланы мен вообще тааныбайм деле. Сиз айтып бериңчи. Ушул адам сизди коркутуп бирөөлөр ким тарабынан айттырды? Эмне дедилер? Сиз Загыт таанайсыз туурабы? Касап. Тааныбайм да. Коюнчу аке. Толугун айтсаңыз, Кудай. Мен жидеден балам, сен Сузактан бул. Мен каяктан таныйм? Мен параллель окуган балам менге бир күн чалды. Ошо 2022 жыл. Чалып туруп, аброр дооз. Сен ал жерге түшпөгүн. Азамат айтты, эки кишини жөнөтөт экен, чалдырып өлтүрөт экен деди. Мен сени тааныбайм. Загыт айтты, сен Чаптырып экен, өлтүрөт экен деди. Мен Кудайга Демек, ушул Азамат мырзаны айтып атат, Азамат мырзаны айтып атат туурабы? Жок, ким айтты сага? Загыт айтты. Кайсы Загыт? Параллель онун. Кайсы Загыт? Фамилиясын билмем. Мен Загытка айттым ошондой деп. Сиз айткан экенсиз. Аброрга. Ой, азыр мен onu бияк Демек- өлтүрөм деп. Демек, ушул маалымат чыкпы же жалган? Жомокту кой, мен тааныбайм Загытты. Ал депутат Азамат Абдурахман деген депутат, ал мен жериме мыйзамсыз эле барып, бул жер мага тийди деп туруп эле мыйзам бүйөдөн чыкпайт. Мени тааныйсың, мен Азаматмын. Ошондо мен спортсмен, ал эки мен Сузактар бардыгы тааныйт дейт. Бул жерден чыкпай элек. Жөн эле чыкпайт, мен бул жерде иштетем. Ошондой сөздөрүн айтып, бир баладан чалдырды дагы. Бир Загыт деген баладан чалдырып, досум ал жерге түшпөгөндө, Азамат деген сен эки кишини жөнөтөт экен, чалдырып өлтүрөт экен. Түшпөй эле кой деп ушундай деп сөзүн айтты. Ошондой угрозалар болду мага. Ошондон кийин мен жериме бара албай калдым.
Азамат ал жерде bir birolarga bergen eken, satkanmı, bergenmi, birolar işletdi bu yerде. Oşo boyunca men nimege kayrıldım? Prokuraturaga. Prokuraturadan hech qanday nima bo'lgan жок. Аброр Музаков көргөзгөн документтер чынында туура же туура эместигин аныктоо үчүн Сузак райондук мамлекеттик каттоо кызматына бардык. Жетекчиси Жунусали Абдыкадыров Аброр Музаковдун ижарага алып иштеткен жери мыйзамдуу жана өзүнүн гана наамына катталгандыгын жарактуу деп билдирди. 15 жылдык мөөнөткө келишимдин негизинде убактылуу пайдалануу үчүн ижарага бөлүп берилсин атат. Айыл өкмөт токтом чыгарып атат, мына кол коюп атат, жер адистери. Мына. Бул 2012 жыл болду атына. Ошол эле мына. Да, катталгандыгы печаттарыңыз бар. Мен именно ушул айттым да. Печатыңыздар бар экен, печат баскандан кийин демек сиздер мына кагаздагы бар экен. Кимдин наамында ушул. Мына бул документиңерди тааныйсыңарбы ошол эле. Ушул эле суроо, жооп. Бул жерде бизде токтом каттоо бөлүмү тарабынан катталып, бүгүнкү күндө бизде каттоодо турат. Бул мыйзамдуу бүгүнкү күндө ижарада турат. Айыл өкмөт тарабынан берилген. Демек, сиздин мыйзамдуу документиңиз жарактуу деп Кос регистринин жетекчиси өзү айтып аткандан кийин, демек, сиз мыйзамдуу жериңизге ээ болушуңуз керек экен өзүңүз. Андыктан теги ушул маселени жеке контролуңузга алып туруп кана берип коесуз деген ишеничтебиз. Сиз шашыш болсоңуз биз узатабыз анда сизде. Же текшерип бересиздерби? Мен азыр адистериме тапшырамын. Көрүп тактап берет. Бирок негизи бизде бул катталып турат. Ал эми жерди иштетип иштетпейби? Ал жердин ээси айыл өкмөт көзөмөлдөш керек. Ал жерди кантип иштетет, ал биздин эч кандай тиешеги жок. Катталып турган адам иштетиш керек. Ооба. Демек бул адамдын ат фамилиясына жер катталып турат. Ооба. Демек бул иштетиш керек да. Сузак райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Жунусали Абдыкадыров өзү шашылыш болгондугу үчүн ооз-эки түрдө маалымат алдык. Бирок маалымат дагы да так болуш үчүн кызматкерлерден компьютер аркылуу текшертип көрүүнү сурандык. Алар мыйзамдуу экендигин аныктап беришти. Мыйзамдуу каттап турат. Эч ким үстүртөн каттаган эмес сиздин эмеңизге. Рахмат эже. Рахмат. Сиздин аты жөнүңүз ким? Тынара Акжолбаева. Тынара Акжолбаева. Кызматыңызчы? Каттоочу. Портаж участкасындагы биз айтып аткан бул контур. Сары менен сызылып турат. Дал ушул картадагы контурдагы жер кимге тиешелүү болуп чыкты азыр караганда? Авроржан Каримжановичке ижарага берилген. Ижарага берилген. Ал демек сизге караштуу экен. Демек бул жагынан да мыйзамдуу болуп чыктыңыз. Демек бунун келишим мөөнөттөрүн узартуу, кыскартуу боюнча сиз өзүңүз эле карашыңыз керек экен. Башка эч кимден аты фамилиясы чыкпады, э? Демек азыр жерге ээлик кылган ушул киши турбайбы? Ооба. Ижарачы. Ижарачы, э? Жердин ээси айыл өкмөт, бул ижарачы. Ижарачы. Ижарачы катары бул кишинин аты фамилиясы турат. Ооба, катталып турат. Атыбек айыл өкмөтүнүн депутаты Азамат Абдурахманов мени жерими күч менен эле тартып алды. Шал эккен жерим күч менен эле тартып алды. Ошондон бери 2 ай калдык. Тиричилик өткөрө албай калдык. Шал эке албай калдык. Өзүбүз мээнет кылып 100 миңчи сарыптап болгон жерибизге киргизбей, акчамызды бербей койду. Баса бул боюнча азыркы учурда айыл өкмөт башчы иштеп жатат. Жакын аралыкта бул иштин бетин кайрадан ачыктайбыз. Ал эми бул видеону көргөн тийиштүү мамлекеттик кызмат жана күч түзүмдөрү көзөмөлгө алып койсоңуздар деген сураныч менен бул экинчи көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Биринчи көрсөтүүнү сиздер экрандын астында турган шилтеме аркылуу көрсөңүздөр болот. Урматтуу президент Садыр Жапаровдон мени бул маселе боюнча жеримди мыйзам чегинде чечип беришиңизди суранам да. Камчы Кыдыршевичтен жардам сурап чечип беришиңизди суранам. Бул жердин мыйзамдуу менин үй бүлөм 2 менен жан балам.